Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз кыргыз тили сабагы боюнча болмокчу. Анда эмесе баарыбыз тең сабакка көңүлүбүздү буралы. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз мезгил тактооч. Сабактын максаты балдар. Окуучулар мезгил тактооч туурасында маалымат алышат. Ой жүгүртүүсү, эске тутуусу, сүйлөө кеби калыптанат. Катасыз так жазууга үйрөнүшөт. Убакыттын баалуулугун түшүнүшөт. Анда эмесе балдар, өткөн сабакта тактооч деген теманы өткөнбүз. Анда эмесе тактооч эмне экенин жана анын аныктамасын эмне кылалы? Эсибизге салып кайталап алалы. Тактооч деп эмнени айтабыз? Төмөндөгү сүрөттөрдү карап, тактооч туурасында аныктамаларды чыгаралы. Биз эмнелерди көрүп турабыз? Жомоктогу ырысалды ынтымак жомоктогу абышканын уулдарын көрүп турабыз. Тактооч кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын эмне кылат экен балдар? Билдирет экен. Тактоочтордун бөлүнүшү. Тактоочтор мезгил тактооч, сын сыпат тактооч, сан өлчөм тактооч, орун тактооч болуп бөлүнүшөт. Тактоочтор кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын, мезгилин, ордун, сын сыпатын, сан өлчөмүн көрсөтүп, морфологиялык жагынан өзгөрбөй турган, өзгөрсө дагы жарым жартылай гана өзгөргөн сөздөр тактоочтор деп аталат балдар. Ал эми бүгүнкү биздин сабагыбыз мезгил тактооч. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип, качан, кайсы убакта деген суроолорго жооп берген сөздөр булар мезгил тактоочтор деп аталат. Мезгил тактоочтор булар эрте, кеч, азыр, бүгүн, эртең, кече, быйыл, анан, эртең, менен, түштө, кечинде деген сөздөр булар мезгил тактоочтор. Мезгил тактоочтор качан, кайсы убакта деген суроолорго жооп берет балдар. Мисалы, бүгүн мен эрте турдум. Качан? Бүгүн. Качан турдум? Эрте турдум. Бул жерде бүгүн, эрте мезгил тактооч. Кечинде саат 9-да жаткам. Качан? Кече. Качан? Кечинде саат 9-да. Канчада жаткам? Кечинде саат 9-да. Азыр жуунуп, анан тамактанам. Качан жуунуп? Азыр. Качан тамактанам? Анан. Бул жерде азыр, анан, бүгүн, эрте, кечинде саат 9-да булар мезгил тактоочтор балдар. Мезгил тактооч кыймыл аракеттин мезгилин көрсөтүп, качан, кайсы убакта, качантан бери, качанка чейин деген сыяктуу суроолорго жооп берген тактоочтор мезгил тактооч деп аталат. Мезгил тактоочтор бүгүн, эртең, кече, бүрсүгүнү, эрте, кеч, жана, анан, күндүз, быйыл, эми, ар качан, түштө, кечинде, күздө, түндө, жайында, жазында, эртең менен келет, келди, келчү, барган, иштеди, окуган деген сөздөр булар балдар мезгил тактоочтор. Мисалы, баарыбыз тең төмөндөгү көнүгүүгө көңүлүбүздү буралы. Бүгүн биз Чоң Суу деген ысык жерден жөнөдүк. Эртең таң ата Ак Сууга жетебиз. Султанмурат эми дүбүр чыккан жакка чабдардын оосун кое берди. Кийин Беккул экөөбүз Ак Суудан бир байды таап алдык. Эми мен кезекти Беккулга берем. Мен эртең менен эрте физзарядка ойноого көнүгүп калдым. Баятан жымжырт болуп турган үй
азыр күлкүгө толду. Жапар менен Айша жана келип кетти. Жайды жайлай, кылган эмгегибиз текке кетпеди. Кийин биз эс тартканда бул теректердин сырын түшүндүм. Мына балдар, бул жерде кара менен берилген сөздөр, булар эмнелер? Булар мезгил тактоочтор, тактоочу сөздөр. Бул сүйлөмдөгү быйыл деген сөз тактооч. Тактооч деп кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын билдирип турган сөздөрдү айтабыз. Мезгил тактооч кыймыл аракеттин мезгилин көрсөтүп, качан деген суроого жооп берди. Бул жыл деген эки сөздөн бириккен составы боюнча жөнөкөй сөз. Жайды жайлай, бул дагы качан жайды жайлай деген суроого жооп берди. Мааниси боюнча мезгил тактооч, а түзүлүшү боюнча татаал. Жай деген зататооч сөздөрдөн түзүлдү, ал эми кош сөз катарында арасына дефис коюлуп жазылды. Уңгусу жай, мүчөлөрү д, ла, и мүчөсү. Көбүрөөк, уңгусу көп, канча көбүрөөк деген суроого жооп берип жатат. Сан өлчөм тактооч. Себеби кыймыл аракеттин санын өлчөмүн эмне кылды? Билдирди. Уңгусу көп, мүчөсү ыраак. Буга ыраак мүчөсү уланды. Ушунчалык деген сөздү карайлы. Ушунчалык деген ушу, ушул деген ататооч сөздөн түзүлдү. Уңгусу ушу. Мүчөлөрү ча, лык, канчалык. Канчалык деген суроого эмне кылды балдар? Жооп берди. Мезгил тактоочтор сын мүчөсү аркылуу жана чейин, жуук, жакын, ортосунда деген жардамчы сөздөр аркылуу дагы жасалат балдар. Мезгил тактоочтор. Мисалы, ысык көл кышкысын тоңбойт. Биз кечке чейин тыным албай иштедик. Жайкысын таңга жуук түркүн куштар сайрайт. Бул жерде балдар эмне кылып атат? Мезгил тактоочтордун сын мүчөсү аркылуу жана жардамчы сөздөр аркылуу мезгил тактоочтор жасалды. Тактоочтордун жазылышы. Жөнөкөй тактоочтор бир гана сөздөн түзүлөт. Эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлгөн татаал тактоочтор төмөндөгүдөй жазылат. Биринчи, карама-каршы маанидеги. Экинчи, уңгу түрүндө. Үчүнчү, кошмок сөздөр. Төртүнчү, сынатоочтун ыраак мүчөсү уланган тактоочтор. Эми карайлы балдар. Карама-каршы маанидеги кош сөз катарында айтылган тактоочтордун арасына дефис коюлуп жазылат. Ары бери, бүгүн эртең, өйдө төмөн, аздыр көптүр, жай ылдам, эртели кеч, күндөп түндөп. Булар карама-каршы мааниде эмне кылды балдар? Айтылды. Экинчи, уңгу түрүндө кайталанган жана айрым мүчөлөрдүн жардамы аркылуу кайталанып айтылган татаал тактоочтордун дагы арасына дефис коюлуп жазылат. Булар кайра-кайра кайталанып айтылат. Бат-бат, тез-тез, кээ-кээде, кез-кезде, аз-аздан, бетме-бет, ылдам-ылдам деген сөздөр булар уңгу түрүндө кайталанган жана айрым мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалган тактоочтор. Булардын арасына дайыма дефис белгиси коюлуп жазылат. Ал эми кошмок сөз катарында айтылган тактоочтордун арасында эч кандай белги коюлбай, ар башка жазылат. Мисалы, ар качан, ар дайым, ар убакта, ар күнү, бир кезде, бир маалда, бир паска, ар жылы, эч убакта. Мына булар кошмок сөз катарында айтылган тактоочтор. Кошмок сөздөрдүн арасына дефис белгиси коюлбай жазылат. Ал эми сынатоочтун ыраак мүчөсү уланган тактоочтор созулуп айтылышынча ыраак жазылат мүчөсү менен. Кечирээк, эртерээк, жанараак, анан ыраак, эмирээк, жогорураак, өйдөрөөк, алысыраак, жакыныраак, көбүрөөк, азыраак, батыраак дегендер
Булар сынатооштун ыраак мүчөсү аркылуу эмне кылды балдар? Жасалды. Тактоочко морфологиялык талдоо жүргүзүүнүн тартиби. Сүйлөмдөгү тактоошторду таап, эмне үчүн тактооч экендигин аныктоо, эрежесин түшүндүрүү. Тактоочтун тубаса же туунду түрүндө экендигин далилдөө. Мааниси жагынан кайсы тактооч экенин таап, ага кандай суроолор берилерин аныктоо, эрежелерин айтып берүү. Тактоошту түзүлүшүнө карай ажыратуу, жөнөкөй жана татаал. Кайсы мүчөлөрдүн жардамы аркылуу кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлгөндүгүн табуу керек. Жана тактооштун жазуу эрежелерин, орфографиясын түшүндүрүү. Кермекаш быйыл жайды жайлай көбүрөөк иштеп, эгинден ушунчалык түшүмдү мол алды деген. Сүйлөмдө тактоочтун түзүлүшүнө карай кандай сүйлөм жана тактоочко морфологиялык талдоолорду жүргүзүү менен иштеп чыгуу. Мол сан өлчөм тактооч канча деген суроого жооп берди. Уңгу түрүндө жазылды. Ал эми жазуу жүзүндөгү талдоонун үлгүсү болсо балдар, быйыл жайды жайлай деген сөздү жай эмне кылабыз? Муундарга эмне кылабыз? Ажыратып, бөлүп чыгабыз. Ал эми тактоош жөнүндө кошумча суроолорду тартынбастан жазабыз. Эми балдар, эмнени көрүп турабыз? Күз мезгилин көрүп турабыз, биздин эң жакшы мезгилдерибиздин бири балдар, бул күз мезгили. Күзүндө баардык жемиштердин баардыгы бышып, айлана абдан кооз көрүнүп, баарыбызга жаккан мезгил. Мына бүгүнкү темабызга жараша мезгил тактоочто ушул алтын күз туурасында биз эмне кылабыз? Мезгил тактоочторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Күз түшүм мезгили. Күз мезгилинде түшүмдү эмне кылабыз? Мол түшүмдөрдү алабыз. Мына ушул туурасында мезгил тактоочторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Күз мезгили. Үйгө тапшырма балдар. Мезгил тактооч туурасында аныктамаларды карап, бир сыйра кандай суроолорго жооп берет, кандай жолдор менен жасалат. Мына ушул туурасында кайталап окуп, анан бизге берилген алтын күз түшүм мезгили туурасында эмне кылабыз? Өзүбүздүн бүгүнкү темага жараша кыскача сүрөттөр боюнча сүйлөмдөрдү түзүп жазып келебиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.